Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр? Сиздер менен мен Кеңешбекова Эльвира жана бүгүн бизде жаңы рубрика. Токтогазиев Бакыт Токтогазиевич, медицина илимдеринин кандидаты, Кыргыз медициналык академиясынын медициналык борборунун хирургия бөлүмүнүн башчысы жана кафедра ассистенти. 2015 жылы окууну аяктап, ординатураны Москва шаарындагы Пирогов атындагы институтта хирургия, онкология жана лапароскопиялык операциялар боюнча өтөгөн. Ошондо бир-эки сөз менен кыскача айтканда, Бакыт Токтогазиевич бул ким? Бакыт Токтогазиев бул хирург, биринчи очередь врач, онколог. Анан бул Кыргызстанга мындай мини инвазивдүү деп коебуз. Лапароскопия жана мини инвазивдүү хирургиянын мындай чоң операциялардын баштагандын бир адамдардын же врачтардын бирөөсүмүн да. Тажрыйбаңызга канча жыл болду? Тажрыйбабызга 10 жыл болду. Ошол 2015 жылдан бери ошол хирург катары, онколог катары ошол 2015 жылдан бери операция жасап келатабыз. Кыргызстан жергесинде буга чейин мындай лапароскопия жана мини инвазивдүү жол менен чоң операциялар көп деле жасалып келген эмес. Бирок ошол 5 жылдын ичинде канча деген мисалы ошол эле Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын ушул практикалык борборунда жана онкологияда көптөгөн операциялардын мындай ошол лапароскопия жолу менен же ошол жеңил жолу менен операциялар жасалып, мындай көптөгөн мындай пайданы алып келгенге аракет кылдык. Анан негизи эле азыркы учурда ошол Индир Орозбаевнанын мындай түрткүлүгү болуп, ошол мамлекеттик академия аркылуу биз атайын ошол лапароскопия деген курсту ачып, көптөгөн врачтар буга чейин үйрөнүп келатышат да. Биз мындай жумуштун ордуна да бардык, себеби Ак Дала районуна бардык, Нарынга бардык, Ала Буккага бардык, Ошко бардык дегендей. Ошол мындай ошол иш убагында жүрүп жатканда ошол оборот мамлекет оборудование алып бергенден биз барып ошол хирургдарга жана онкологдорго барып үйрөтүп, операцияларын көрсөтүп, анан ушуга чейин мындай жүрөктү жулута турчу нерселерди алар ошол бир 2-3 жылдан бери ошол операцияларды кылып келатат да. Демек бул жакшы өнүгүү деп айтсак болот экен да. Анан дагы лапароскопия жеңил жолу, жабык түрдө мурун ачык жасашуу деп айтып кеттиңиз. Ошону жалпак тил менен биздин телекөрүүчүлөргө жеткизип берсеңиз. Жөнөкөй тил менен айтканда бул лапароскопия эмне? Жабык жол эмне? Мурун кандай жазылчу, азыр кандай жазылат? Ошол тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз. Негизи эле ошол лапароскопия деп азыр көп эле бейтап келгенде элечи бул лазер деп эле айта беришет да. Ар бир экинчи бейтап ушул лазер жөнүндө эле айта берет. Бирок лапароскопия деген бул атайын жабдык болот, атайын целый система болот. Системада атайын камера бар, атайын инструменттер бар, свет күйгүзгүчү, свет көрсөткүчү, ошо органдарды көрсөтө турчу атайын жабдыктар бар. Ал майда мындай кичинекей мындай микротүлүү деп коет, ошол 1 сантиметрге чейин кичинекей разрез кылып, атайын камера кирет. Анан камераны биз экрандан көрүп турабыз, ичинде кайсы органдар турат. Андан сырткары инструменттер болот. Ал инструменттер кадимкидегидей эле ошол зажим, ножница, ар кандай ошол кесүүчү инструменттердин баардыгы эле колдонот. Просто ошолор узун, анан ичке болгон үчүн мурдакыдай мисалы 20-кылымда көбүнчө эле чоң разрез кылып, кесип, иштин баарын мындай жалпак тил менен айтканда ишти жарып дегендей, ошондой кылып операциялар жасалчу. Алар мисалы 20 сантиметрден 50-70 сантиметрге чейин чоң разрездер жасалчу. Лапароскопияда ошол айырмасы ошол разрез болгон үчүн эле да, кичинекей разрез болгон үчүн эле ошо разрез аркылуу дүйнө жүзүндө азыркы учурда 98% операциянын баардыгы лапароскопия жолу менен жасалса болот да. Даже азыркы учурда жүрөккө да жасалып атат да, көп операциялардын баардыгы ушул жол менен. Ошол себептен ошол жол менен жасалат. Экөөнүн айырмасы ушундан. Эч кандай лазер колдонулбайт, обычный эле ошол инструменттер колдонулат. Анан кээ бирлер айтат, колу менен сезип, мындай кол менен кармап жакшыраак көрүнбөйбү деген суроо болот көп
тууйт да, анан ошол себептен биз айтабыз да, лапароскопия менен жасап атканда мындай көзүбүз менен көргөндө 10 эсе жакшы көрсөтөт. 10 эсе жакшы көрсөткөнү үчүн биз коркпой эле, например, даже мындай өзүбүздүн көзүбүздөн 10 эсе жакшы көрсөткөндө мындай операция убагында же операциядан кийин мындай биз хирургияда осложнение деп коебуз да, ошо осложнениялар да азыраак болот да. Себеби 10 эсе жакшы көрсөң, ошондо майда сосуд болуп калышы мүмкүн, кан тамыр же башка нерселер болуп калышы мүмкүн. Ошолорду кесип алгандан же ошолорду туура эмес тигип алгандан дагы ошол лапароскопия бизди сактайт да. Анан ашказан болобу же кызыл өңгөч боор болобу, кайсы орган болбосо операциялар жасала берет ошол лапароскопия жолу менен эле. Бейтапка батыраак восстановление болот. Бул биринчи очередь онкологияда жакшы нерсе да. Себеби онкологиялык бейтаптар операция батыраак восстановление болуп, батыраак турса, кийин операциядан кийин ошол химиотерапия болобу же нур болобу, ошону эртерээк баштап, мындай эртерээк баштаганга анан жакшы болуп кеткенине бул жакшы мындай фундаменттер түзүп берет да. Элестетели, жүрөк ашказанга операция жасала турган болсо же ашказан язвасы деп айтып коелу, кандай операциянын жүрүшүн айтып берсеңиз ошол жердеги. Бардык эле бейтаптарда эле, мисалы бейтап келгенде эле ошол баягы биз диагнозун койгондон кийин анан биз чечим беребиз да. Ошол лапароскопия менен жолун жасайсыздарбы же ачык операцияны жасайсыздарбы? Ошондой болгондон кийин, эси лапароскопияга макул десе, бардык операцияларга барыш үчүн стандартный обследование деп коебуз. Жүрөк, өпкө анализдерин тапшырып, бөйрөк, боорун кандай иштейт, ошолордун баарын тапшырып, анан бир күнгө ошол коебуз, ошол күнгө бейтап дайранып келет дагы, ошол күнү операция болот. Ашказанга жасап аткандан кийин, мисалы ошол лапароскопиянын 4-5 майда тешик аркылуу ошол 1 сантиметр, анан 0,5 деп коебуз. Ошол разрез аркылуу общий наркоз менен кирип барып, атайын жабдыктар аркылуу ошол ашказанды бошотуп, анан ашказанга операция жасап, анан кайра ашказан эси бүт алына турган болсо, анда кызыл өңгөч менен ички ичеги бири-бирине кошулуп, анан тамак ичет да бейтап. Ашказандын бир бөлүгү кала турган болсо, ошо ичегини ашказанга кошуп, ошо менен жасайбыз. Анан булар мисалы мурдакка чейин ачык операция жасалганда 2 жумалап, 3 жумалап мындай операциядан кийин бейтапканада жатчу эле. Бул операциядан кийин негизи бейтаптар бир 5 күндөй жатышат. 5 күндөй жаткандан кийин буга чейин кандай жашап жүргөн болсо, ошондой жашап жүрө берет. Баягы диета жарактан эле мындай тоскоолдук болбосо эле, мындай жашоосунда же спортко машыгуусунда бир физикалык нагрузкаларында эч кандай мындай оорчулук алып келбейт да. Сиз айтып өттүңүз, ошол ашказандын толук ала турган болсок, бардык операция алдында анализдерди жүргүзөбүз, бардык текшерүүдөн өтөт депчи. Ошол именно лапароскопия жасоого, ошол операцияга кандай, орусча айтканда, противопоказаниялар бар? Эми мындай айтканда, лапароскопияны жасабаш үчүн негизи жүрөк кан тамыр система бардык эле баягы хирургиялык операцияга эмне мындай противопоказание боло турган болсо, ошол эле лапароскопияда кирет да. Бул ошол жүрөк кан тамыр системанын декомпенсация стадия деп коет. Эң акыркы стадиялары жана колдор буттары шишип кетип, адам киши баса албай, демигип, же жана инфаркт миокарда деген бар, инсультный больнойлор бар, же жанагы залалдуу шишиктин акыркы стадиялары бар. Ал кезде мындай чыныгы эле айтканда ачыктагы, жабыкта операция жасалбайт. Ошол эле жүрөк кан тамыр система жана сахарный диабеттин акыркы стадияларында ачык операциялар жасалбайт, лапароскопияда дагы жасалбайт да. Ошол эле бардык эле мындай жалпы эле ошо противопоказаниялар келет да бугачы. Эч кандай деле мындай чоң өзгөчөлүктөрү деле жок. Чоң рахмат. Анан айтып өттүңүз, 10 жылдын тажрыйба алып жүргөнү, 10 жылдан ашуун болуп калды деп. 10 жылда эсиңизде калган дайыма эми медик болгондон кийин бардык жерде эл арасына кирген айтып каласыз да. Ошондой окуялардан уникалдуу, эсте калган айтып жүргөн окуяларыңыздан айта кетсеңиз. Мен сразу эле ушул айтарыңыз менен ошол жашоомдо баягы
университетти бүтүп жаңыдан Москвага барып анан өзүмдүн мугалимим өзү негизи ал грузин Накашидзе Эльдар Ивазович деген анан ошол менен операцияга кирип биринчи жолу ошол паховый грыжаны өзүң жасап көрчү деп биринчи жолу берип анан колума анан ошол паховый грыжаны жасап атканда мындай туура эмес жасап атсаң астында чоң кан тамыр турат да анан ошону кесип алгам да ошону Паховый кесип алып грыжаны. паховый грыжадан ошол астынан чоң Кан тамырды чоң кан тамырды кесип алганда анан ошондо жүрөгүм мындай токтоп кала жастаган да жашоомдочу анан эми баягы мындай айтканда орусча айтканда зеленый деп коет жашылсың деп коет анан баягы эчтекени түшүнбөгөндөн кийин эчтеке көрбөгөндөн кийин баягы ошол себептен биздин жаныбызда негизи эле ар дайым ошол баягы мугалимдерибиз коштоп жүрөт экен мугалимдерибиз үйрөтөт экен ошолор аркылуу тажрыйба алат экен дегенден анан ошол жанымда турган киши үчүн мисалы бейтап сакталып калды да мындай айткандачы себеби ал кезде мен өзүм жалгыз жасап аткан болсом ал бейтап ошо столдон чыкпай эле калып калмак болчу да мындай канагандан себеби мен баягы өзүм мындай айтканда шок болуп шок алып эчтеке болбой калганда момундай бир туруп калгам да эмне кыларымды билбейчи анан эми мугалимдер да билет экен да ал кезде мындай ушпаш керек экенин себеби хирургия деген негизи эле мындай баягы айтканда минадан басып бараткандай эле болобуз да кайсыл жерде ошо минаны басып кайсы жерде ошо мина жарылып кетет дегендичи анан ошол биринчи эсиме түшөт анан экинчи эсимде ошол бир жылдай болуп калды ошол биздин бейтабыбыз ошол кызыл өңгөчтүн залалдуу ишиги менен келди эле анан ошол кызыл өңгөч өйдө жакта жайгашкан үчүн ошол баягы таракоскопический деп коет ошол баягы кабыргалардын ортосунан жана видеокамера менен кирип барып жасап андан кийин ошол кызыл өңгөчтөн жаңы ашказан жасап ошону мойнундан чыгып анан кекиртекке ашказанды кошобуз да ошол кошуп баратканда ошо мойнунан чыгарып баратканда ошол бир чоң кан тамыр бар верхняя полая вена деп коет ошол атайын бир кан тамырларга клипса коебуз мындай титановый клипса деп коет Ал клипса деген эмне? клипса деген мындай атайын кан тамырды бүтөй турчу мындай Кандын бүтөйтүрчү өтүүсүн токтотот. токтотуп турат да анан ошол ыргып кеткен окшойт да ыргып кеткенде анан эле ошол мойнунан эле момундай эле бир 200 300 миллилитр эле момундай эле шаркырап эле фонтандай болуп эле акты да анан реаниматологдор жана анестезия берген кишилер эле жүрөк токтоду деп калды анан баягы хирургияда мындай эме да бир мындай өзүң жасап аткандан кийин артыңда мугалимиң жокту болгондон кийин аякта бир секунд дагы ойлонбош керек да анан ошол себептен скальпелди алып эле кабырганын ортосуна эле кирип барып эле баягы жүрөк токтоду дегенде анан ошо бир колум менен жүрөктү алып эле ошо жүрөктү колум менен качать этип баштадым анан жүрөк өзү иштеп кетти кудайга шүгүр алгачы андан кийин экинчи колум менен киргизип ошол чоң кан тамырды кысып анан жүрөктү иштетип анан ошол кан тамырды тигип анан ушинтип бейтапты сактап калган болду да себеби ал учурда мындай 1 мүнөт даже мындай жарым мүнөт мындай ойлонуп туруп калсаң ошол бейтап ошол кеч болуп ошол бейтап ошол баягы мындай айтканда кан агып атып ошол мындай жүрөгү токтоп калмак да анан эчтеке кыла албай калмакпыз биз ошол себептен мындай негизи эле хирургия бул мындай чоң мындай бир окуулардын бирөөсү да анан аякта мисалы биздин жашообузда ар бир канчалык чоң операция жасаган сайын мисалы тынчтык жок да жашообуздачы себеби ал бейтап кичине бир 3-4 күн өтүп ошол мындай баягы критический дни деп коебуз мындай айтканда ошол убакыт өтүп кетпейинче мындай постоянно мындай стрессте жүрөбүз да көп эле мисалы ошол Россияда келген өзүмдүн мугалимдерим айтып калат анан мен өзүм сурап калдым агай мындай стресстен кантип кутулсак болот десем бакыт бул стресстен кутулуунун бир эле чечими бар себеби баягы орустар мындай спиртной көп ичкен үчүн спиртной ичишиң керек дейт да анан мен эми азыркы учурга чейин спиртной ичпейм анан ошол себептен мындай мен ойлонуп калдым да эми башка жолу барбы депчи анан башка жолу биз мындай көп эле мындай
машыгуу кылышыбыз керек экен да, мындай физикалык жактан, спорт жактан. Ошондо мисалы мен өзүм футболду кичинекей кезимден бери ошо Дордой деген мурун биздин нарын шаарыбызда болчу. Анан ошонун школасына барып, ошол жерден окуп, анан ошол мындай футбол деген мындай жашообуздун бир бөлүгү да. Ошо менен мындай хирургиянын көп стресстерин чыгарганга аракет кылабыз да. Себеби мисалы эле ошол бир жума мурун биздин коллегабыздын атасы 84 жашта эле экстренно келип калды. Ал ата өзүнүн ошо огороддон иш кылып атып, катуу жыгылып кеткен окшойт. Катуу жыгылып кеткенде ошол ичегиси менен анан көк боор деп коебуз, ошол жарылып кетиптир. Жарылып кетип, анан экстренно келип операция жасадык. Эми бардык эле операциялардын бардыгы ийгиликтүү боло албайт экен. Ошол эми ата колубуздан өттү, бирок биз ошончо аракет кылдык алгач. Анан ар бир бейтапка биз операцияга кирген сайын түшүндүрүп айтабыз да, себеби медицина деген бул адам кишинин ден соолугу жана жашоосу бул аябай мындай оор нерсе, оор татаал нерсе. Ошол себептен азыркы учурга чейин медицина толук мындай билип бүтө элек да. Азыркы учурга чейин мен мисалы өзүм деле учениктерим бар, ар дайым айтам да, себеби көп мындай бейтап менен врачтын ортосундагы конфликттер көп мындай айтылбаган нерседен чыгат да, көп эле нерсе. Мисалы бир 80% ошол случайден чыгат да. Мисалы биз бардыгын түшүндүрүп беришибиз керек. Бейтаптар келгендечи, ар бир рисктин баарын айтып беришибиз керек да. Например, операция жасап атканда момундай болушу мүмкүн, операция убагында жүрөгү токтоп калышы мүмкүн, канашы мүмкүн, операциядан кийин да ошондой болушу мүмкүн. Себеби, например, ичеги кошкон жер бүтөлбөй, жакшы болбой, ажырап кетиши мүмкүн деп бардыгын түшүндүрүп берип, бардыгын түшүндүргөндө, анан туугандары ошол рисктердин бардыгын түшүнүп, өзү бейтап түшүнүп, анан ошого барганда аң сезим менен барат да, мындай айткандачы. Анан операция жакшы болот, бардыгы жакшы деп туруп, анан операцияга кирип, көп эле ситуацияда, хирургияда мындай 100% кепилдик бере албагандан кийин осложнение деген нерсе күнүгө эле кездешет биздин жашообузда. Анан ошолордо анан мындай бейтап менен ошол врачтар азыркы учурда негизи эле врачтарга бейтаптардын мындай айтканда отношениясы дагы аябай мындай азыр чоң көйгөй болуп калды да бизгечи. Мисалы, врачтарга бардык эле көп эле учурда агрессивдүү болуп калышты. Ар бир соц тармактарга киресиздерби, мындай бейтаптар врачтарды көп жамандап калышты. Ушул көп нерсе маселенин бардыгын мындай отуруп, мындай демократично чечсе болот дейм да, мисалчы. Анан ошол нерселердин бардыгын айтып түшүндүрүп бергенде гана ушул маселелер акырындан чечилет да, мындай айткандачы. Демек, сиз жана бейтаптарга жана врачтарга бере турган кеңешиңиз ортодо жакшынакай отуруп алып, кеңешип, баарын сүйлөшүп, ийне жибине чейин түшүндүрүп бериш керек. Ооба. Ошондо сиздин тажрыйбаңызда эң көп болгон учурлар, эң көп жасаган операцияңыз тууралуу айта кетсеңиз. Ошол Кыргызстанда жанагы эле ушул Борбор Азияда ошол лапаротаракоскопический биринчи жолу операция жасадык элек. Ошондо базар коргондон кыз келди эле. Ал кыз ошол күйөөсүнө таарынып, уксус ичип алган да. Уксус ичип алып, анан кызыл өңгөчү күйүп кеткен да. Тамак иче албай калган. Анан врачтар көп жолу ошол кызыл өңгөчтү ачабыз деп боло албай, анан ашказанга трубка салып берип койгон. Ошол трубка аркылуу кыз тамактанып жүрчү. Анан байкуш эми жаш кыз болгондон кийин 24 жашта эле, анан мисалы бирөөлөр менен кафеге баргысы келет. Кафеге барганда оозуна эже тамак иче албаса, ошол элдин көзүнчө кафеде трубкага куюп турган нерсе бул мындай врач болбогондон кийин бардыгы түшүнө албайт да бул нерсеничи. Анан ошол кызга биринчи жолу ошол чоң операцияны жасадык элек, мындай айтканда кызыл өңгөчтүн трансплантациясы да. Анан ошол кызыл өңгөчүн бүткүл алып, ашказандан жаңы кызыл өңгөч жасап, анан ошол чоң разрез кылбай, ошол лапароскопия жана таракоскопия деп коет, ошо майда тешиктер аркылуу кирип барып жасап, анан ошону полностью мындай ордуна тургузуп бергенбиз да. Ошол операциябыз 11 саат болгон.
ошол эң чоң мындай убакыттуу операциялардын бирөөсү. Ошол жасалган операциядан кийин кыз менен байланышыңыздар барбы? Акыбалы кандай? Айта Биз кетсеңиз. бул бейтаптар мисалы ошол 2019 жылдан бери ушул нерселерди баштадык эле Кыргызстанда. Андан бери буга чейин ошол жүздөгөн операция жасадык да, ошол баягы кызыл өңгөчтү алмаштыруу максатында. Ал кыз менен ошол апасы бар, Анара деген эже, анан кыз менен да өзү менен мындай байланышта болуп турабыз да, себеби ал кыз буга чейин жакшы тамактанып атат, баягы ашказанда трубкасы жок, өзү тамактанат, өзү жакшы жүрөт. Ошол ушуп кеткен жолдошумдан ошол бир кыз төрөгөн, анан ошол кыз менен мындай жашап, кээ бирде бизге сүрөттөрүн көрсөтүп, мындай жашоосун мындай ошол башкача дейт да, себеби мисалы биз айтабыз да, ошо уксус ичкен же ар кандай суицидтен мындай кызыл өңгөчтөр күйүп кеткендер, булардын жашоосу экиге бөлүнөт да. Мындай ичкенге чейин, анан ичкенден кийин, себеби ичкенге чейин булар жыргап жашоп, жыргап тамак ичип жүрүшчү да, анан ичип алгандан кызыл өңгөч күйүп кеткенен тамак иче албай калгандан булар жашоосу мындай 180 градус өзгөрүлөт да, себеби адам киши өзүнүн оозу менен тамак ичпеген бул мындай аябай кыйын нерсе да. Ошол тамакты сезбей даамын мындай эле жөн эле ашказаныңа трубка койгондочу, анан бул аябай жаман сезин. Анан мисалы бизге ошол ар кайсы мамлекеттерден келип бул жасатып аткан үчүн ошол баягы биздин Instagram баракчабызга байкуштар ошончо ыраазы берип айтат да, бизге мындай жашообузда экинчи жашоо бердиңиз депчи. Ошол себеби эми адам кишиге көп нерсе мындай баалуулуктун деле кереги жок экен да, оказывается. Биздин өзүбүздүн жашообуз негизи баалуулук экен да, мындай айткандачы. Ооба. Ошол кызыл өңгөчтү бир гана уксус аркылуу күйгүзүп алгандар келеби же башка патологиясы да барбы? Залалдуу шишиктер менен келет. Себеби онкологическийлик оору бейтаптарда көп биздечи, себеби аларга да жасайбыз, анан ошо кызыл өңгөч күйгөндөргө да жасайбыз, кичинекей балдарга да жасайбыз. Себеби көбүнчө эле ошо кичинекей кезинде ичип алган болот да. Анан көбүнчө эле кыздар болот, себеби ошолор ата энесине таарынган болот, же жигитине же күйөөсүнө таарынып, анан баягы өлөм дегендин максатында баягы суицидтен ошентип ичип алгандар болот да. Ошол. Анан азыркы жашоодо бизде мисалы Кыргызстанда мындай чет өлкөгө кеткендин максатында көп эле бейтаптар изденип калды да, мисалы. Анан эми чет өлкөгө кеткендин дагы бир жакшысы да бар, анан жаманы да бар да. Себеби ар бир тыйындын эки тарабы бар болгондой эле, бул дагы ошондой эле да. Например, бир жакшы тарабы да бар, анан жаман тарабы да бар. Анан кээ бир бейтаптар жакшы больницага түшөт, жакшы специалисттерге түшөт, алар жакшы болуп келишет. Анан көп эле учурда мисалы чет өлкөгө чыкканда мындай шылуңдарга жана алдамчыларга мындай кабыл алып калган үчүн дагы көп, мисалы жумасына жок дегенде бирден же экиден айына бир 4-5 бейтап келет да бизгечи. Биздин өлкөнүн жарандары. Биздин өлкөнүн жарандары ошол чет өлкөгө чыгып, анан калп эле алданып калып, болбогон операцияларды жасалып калып, же болбогон леченияны кылып, же алдануу жолу менен мисалы бир 2 жума мурун эле бир бейтап келип кетти. Ал бейтапка ошо дексаметазон менен анан баягы куспаган дарыны химия препарат деп аябай кымбат баага сатып туруп жөнөтүп ийиптир да. Ал кайсыл жактан жасалган? Ошол негизи Турциядан болгон нерсе экен. Анан эми ошол себептен баягы бул Турциядан эле болгон окуя эмес, көп эле өлкөдөн болуп келаткан проблемалар. Себеби бейтаптар ойлошот, себеби чет өлкөгө чыксам эле бардыгы жакшы болуп, бардыгы эле чечилип кетет депчи. Ал жактын медицинасы өнүккөн деген ой биздин калайыкта жакшы. Ошол экинчи тарабын билбей атат да, ал себебичи. Анан мисалы ал жакта уже бейтап мындай жаман акыбалда келип проблема болгондо, мисалы аяка барып мындай ызычуу же чырычуу кылып чыга албайт, себеби ал мамлекеттин мындай жараны болбогон үчүн. Ал ошол бойдон байкуш бейтаптар колунда мындай карап эле өтүп кетет да, мындай айтканда, чындыгын айтканда. Анан жакшы болгондор жакшы, кээ бирлери жакшы болуп келет. Бардыгын эле баягы 5 кол тең эмес дегендей, ошол
аякта дагы ар кандай специалисттер бар, жакшы специалисттер да бар, жаман специалисттер да бар. Баягы азыркы учурда көбүнчө эле акча маселеси туудурат, ошол акчаны алып алып, анан алдамчылык менен ошол көп проблемаларга алып баргандар да болот. Мисалы, ал мындай жаман таасир да кылгандар болот. Андайлар аябай көп кездешет. Ошол себептен мындай баягы мындай бейтап чыгып атканда дагы чет өлкөгө мындай баардыгын карап, баардыгын текшерип, мындай чыккандай болуш керек да. Себеби мисалы азыркы учурда биздин деле медицина аябай өзгөрүлүп келатат. Чоң жетишкендиктер болду. Себеби биздей болуп, ошол чет өлкөдөн окуп келип, тажрыйба алгандар аябай эле көбөйдү. Себеби ошол дүйнөлүк деңгээлдеги операциялар жасап, ошондогудай эле леченияларды кылып келгенине жакшы. Себеби дүйнөдө кандай лапароскопия жолу мененби же таракоскопия менен жол менен кандай операциялар жасалып келаткан болсо, Кыргызстанда деле ошондой болот. Себеби бизге аны мисалы мен Кыргызстанда эле болуп туруп айткан жокмун бул нерсени. Себеби ошол биз жылына бир жок дегенде бир 5-6 мамлекетке чыгып, конференцияга барып, ошол жерден Кыргызстанды таанутуу максатында дагы ошол Кыргызстан ошондой операцияларды жасап атканын көрүп, бизди чакырып, анан ошого мындай англис тилинде биз чоң деген докладдарды окуп, ошолорду көрүп келатканы болгон үчүн биз мындай өзүбүздүн эркин сөзүбүз менен мындай айта алабыз да бул нерсени. Анан көптөгөн бейтаптар кайсы, мисалы Москва болобу же ошо биздин эле жакынкы Казакстан, Өзбекстан болобу, алыскы шаарлардан мисалы Южный Корея болобу же ошол Европадан болобу бейтаптар келип атат да. Себеби мына акыркы эле случайды айтып берейин. Ошол Южный Корея дегени, мисалы Южный Кореяга биздин бейтаптар аяка жете албай атат да. Анан аяктан ошол мага кореянка жазып калды өзү. Ошол жакта жашайт экен, ошол жактын жараны экен. Анан ошол мен кызыл өңгөчтөн жабыркап келем деп айтып калды. Себеби ал ошол кызыл өңгөчтүн онкологиясы менен ооруп келиптир. Анан Кореядан Сеулда мен күчтүү деген шаарында ар кандай 3 университетский клиникасына барса, ошол жактан операциядан отказ кылып койгон. Лапароскопияны жасай албайбыз деп койгон. Мындай чоң разрез кылып, кабырганы кесип барып жасайбыз дегенде, ал ошо кореянка альтернатива издеп, анан баягы соц тармактардан бизди көрүп калып, анан ошол бир 2-3 айдай байланыштык. 2-3 айдай байланышып, анан ошол өзүнө чечим чыгарып, анан келип, ошол кызыл өңгөчүн ошо лапароскопический, анан таракоскопический деп коет, полностью алмаштырып, ашказан менен. Анан бейтап азыркыга чейин аябай мындай ыраазы, мындай соц тармактардан дагы аябай мындай өзүнүн жакшы ойлорун айтат, мындай жакшы мындай ошол чыныгы, мисалы бизге врачка негизи чыныгы бул баалуулук, бул бейтаптын ошол врач жөнүндө жакшы сүйлөп, жакшы мындай ойдо калып, анан ошол биздин эмгегибизди баалаган аябай чоң бизге мындай жетишкендик да, мындай айткандачы. Анан ошол себептен Кыргызстан мен өзүм мындай ойлоп, өзүм көрүп, өзүм жасаган операциялар боюнча мен айта алам, биз чет өлкөлөрдөн эч кандай мындай калып, мындай эмеси жок да. Себеби азыркы учурда эми калганда роботический операциялар деп коет. Эми Кыргызстанда робот жок, бирок робот менен лапароскопиянын экөө бирдей эле. Экөөнүн операция жасаганы бирдей эле. Просто робот деген аты эле болбосо эле. Ошол себептен ал операциялар эч кандай мындай өзгөчөлүгү деле жок. Ошол себептен баардык операциялар Кыргызстанда жасалып келатат. Эми акырындан буюрса ол трансплантация боюнча да маселе чечилип келатат. Ошол эле калды эле Кыргызстанда калган башка буюрса маселелер чечилип, анан Кыргызстаныбыздын мындай 7 катмарында тең ошол лапароскопия операциялар азыркы учурга чейин жасалып келатат да, мындай айтканда. Буну менен биздин Кыргызстандагы медицина өнүгүп атат деп толук түрдө чекитти коюп, жыйынтыкты чыгарсак болот экен да. Эң сонун сүйүнүчтүү кабар айттыңыз, агай. Анан жыйынтыктоо иретинде биздин көрүүчүлөргө хирургтан 3 кеңеш айта кетсеңиз кызыктуу. Мисалы мен бир чоң аалымдан уктум эле, биздин дейт да, мындай жашообузда бир чоң баалуулук бар дейт да. Биз
40 жашка чейин же 50 жашка чейин биз ден соолугубузду бусканга аракет кылат экенбиз да. Анан акча таап ден соолукту бузат экенбиз. 50 жаштан ошо тапкан акчабызды кайра ден соолукка салганга аракет кылат экенбиз да. Ошол себептен ар бир өзүнүн убактында болуш керек экен да. Анан ошо дагы бир сөз бар эле, убактыбыз бул кылыч экен да. Кылыч ошол кыят экен да биздичи. Ошол биз аны кыйбасак, бизди ошол убакыт кыят экен да. Ошол себептен убакыт бул ден соолук аябай чоң маселе экен да. Ошонуңуздарды ар дайым билип жүрүңүздөр деп мисалы мен кеңешимди айтам. Анан бул бейтаптарга биринчи айтканда бардыгы эле келгенде эле операцияны токтоп турсак болобу, леченияны токтоп турсак болобу деп бардыгын өзүнүн убактында кылыш керек экен да. Себеби өрчүндө өтүп кетип келгендер аттин кылгандар көп да. Ошол себептен убактыңыздарды кетирбей бардыгын өзүнүн убактында кылыңыздар. Бул ден соолук жактан эмес, бардык нерсеңиздерден, үй бүлөңүздөн, жашооңузда, мындай иштеген ишиңизде деле. Анан бизди деле баягы ошо медицинага келаткан деле баягы студенттер бар, ординаторлор деп коет, ошолор да бар. Аларга эң биринчиден айтарым, бул жашообузда мындай кыла албайм деген нерсе жок экен да жашообузда. Буга аракет керек экен, анан мындай тырышканчылык керек экен да. Адам киши өзүнө мындай максат коюп, тырышып, аракет кылып, ошо окуусун окуп берсе эле мындай чоң жетишкендикке жетет экен да. Анан мисалы мен өзүмдүн мындай окуучуларыма дагы айтам, ошол ар дайым адам киши бир кишиге караганда бир кадам астыраак болуш керек экен да. Ошо бир кадам астыраак болгон үчүн сен чоң жетишкендиктерге жетесиң да. Мисалы бул ушундай принциптерге мен мындай өзүмдүн мындай окуучуларыма же башкаларга деле мындай инилериме, карындаштарыма деле айтканга аракет кылам да. Өзүңүз таянып дайыма колдонуп жүргөн алтын эрежелер деп айтсак болот экен да. Ооба. Рахмат агай, чоң рахмат маегиңизге. Сиздерге да чоң Абдан рахмат. кызыктуу болду жана биздин көрүүчүлөргө пайдасы тийди деп үмүттөнөбүз. Буюрса.